Тоталитаризм заманындагы бир деспоттук кыйноолор дагы эле бар экен да бизде. Тергөөнү кайра ошол милиция кызматкерине берип атса, ал кандай тергөө жүрөт? Кыргыз Республикасынын конституциясында дагы эч ким кыйноо калбаш керек деп көрсөтүлгөн. Деген менен бүгүнкү күндө сот жана укук коргоо органдары тарабынан кыйноого кабылгандар бар. Кыйноонун алдын алуу улуттук борборуна кайрылгандардын 80% милициянын үстүнөн даттанган. Маалыматка ылайык, шектүүлөрдү кылмышты мойнуна алдыруу максатында кыйнашат. Бул тууралуу улуттук борбордун жетекчиси билдирди. Кыйноо жана ырайымсыз мамиле менен байланышкан кылмыш иштери эң оор болуп саналат. Анткени көпчүлүк учурда күнөөлүүлөр расмий бийлик өкүлдөрү. Алар мындай дооматтарды натыйжалуу иликтөөгө ар кандай жол менен тоскоолдуктарды жасашат. Изилдеген бардык кыйноо боюнча кылмыш иштер көрсөттү. Кыйноого алган бир да кызматкер иликтөө жүргүзүлгөн учурда кызматынан четтетилген эмес. Анын да жөнү бар. Анткени тергөө чейинки текшерүү кылмыш ишин козголоштон жүргүзүлөт. 2023 жылы акыйкатчыга жалпы 11200дөн ашык адам кайрылган. Алардын тең жарымы укук коргоо жана сот органдарынын үстүнөн арызданган. Маалыматка ылайык, өткөн жылы Ош облусунун тургундарынан эң көп даттануу түшүп, жалпысынан 265 кайрылуу болгон. Талдоо көрсөткөндөй, жарандардын кайрылууларынын басымдуу көпчүлүгү сот жана укук коргоо органдарынын даттануулардан турат. Алсак, акыркы 3 жылдын ичинде сот органдарына байланышкан кайрылуулар жана жалпы кайрылуулардын санынан 40-45%дын ортосунда туруктуу бойдон калууда. 2023 жылы бул көрсөткүч 41,3%ды түзүп, укук коргоо органдарына даттануулар менен кошо 51,4%ды түздү. Укук коргоо органдары тарабынан укук бузуулар тууралуу төмөндөгү тыянактарды келтирсек болот. Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын атына келип түшкөн даттануулардын көбү тергөө органдарына, сотко чейинки өндүрүшкө, көзөмөлдүү жана контролду жүзөгө ашыруучу органдарга ишенбестик жөнүндө болгон. Бул маселе бүгүн жогорку кеңештин жыйынында дагы көтөрүлүп, Бакыт Рыспеков депутаттарга отчет берди. Эл өкүлү Камила Талиева кыйноолорду кайсыл органдын кызматкерлери көп жасап жатканына жана тергөө иштеринин жүрүшүнө кызыкты. Колуна тырмагынын астына ийне саюу деген жүрөт. Электрошок менен коркутуу, кыйноо, противогаз менен колдонуу иши кылып, төбө чачың тик тура турган кыйноолор. Ачкачылыкта кармоо, суукка, муздак сууга жедирбей, сууда ичирбей кыйноо. Автоматтын баягы кундагы менен бетке уруп, тиштерин кагып салуу деген. Бул эмне деген кыйноолор? Биз 21 кылымдагы кыйноолорду статистика менен берип атат. Ушуну кайсыл органдар көп жасайт? Айтыңызчы. Сиз мен билем, сиз коркпой айтасыз. Мен ушул учурдан пайдаланып, мунугу немени да сурагым келет да. Тергөөнү МВДга өткөрүп бергенден кийинки абал кандай болду? Кыйноону колдонгондор жазага тартылбайт. Быйылкы баяндамада дагы так эле ошону айтып атабыз. Туура. Себеп дегенде, эгерде эми болжолдуу түрдө дейли, милиция кызматкери, опер кызматкери кыйнаса, тергөөнү кайра эле ошол милиция кызматкерине берип атса, ал кандай тергөө жүрөт? Жыл башынан бери СИЗО менен ИВСке пытка болду деп арыздар түштүбү? СИЗО менен ИВСте. Башкы прокуратуранын статистикага токтолдум, бирок кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордон дагы биз баруулар учурда да арыздар түшүп атты. Улуттук борбор жөнүндө мыйзамдын талаптарына ылайык биз ар бир билдирүүнү, арызды прокуратура органдарына жөнөтөбүз да. Бизде арыз карай турган функция каралган эмес. Эми алардын жыйынтыгы боюнча мына жанагы айтылгандай эле иштердин көбү кыскарып кетет. Кыйноонун алдын алуу улуттук борборунун координациялык кеңешинин мурдагы мүчөсү Нурислам Раимжанов кыйноолордун башка түрлөрү чыгып жатканын билдирди. Негизи себептердин бириси ошо кылмыштын мойнуна алдыруу, ошо кылмыштын бетин ачуу болот да. Көбүнчө биз кездешкен факторлорчу. Анан чындыгын айтыш керек, баягы уруп сабоо, көгөртүрүү болгон нерселер болуп турат, бирок ал нерсе кескин түрдө азайды деп эсептейбиз. Башка формалары чыгып калды. Мисалы, кыйноо дегенде биз уруп сабоону эле эмес, бул психикалык жактан да кыйноону түшүнүшүбүз керек да, жабыр тартуучу. Ошо психикалык баягы басынтуу, коркутуу, ошолорго көбүрөөк азыр басым жасалып атат да, көгөргөндөр аз эле. Бакыт Рыспаев баяндамасында Кыргызстандагы убактылуу кармоочу жайлар, тергөө абактары, жаза аткаруучу мекемелер адам укугу жаатында эл аралык стандарттарга туура келбесин белгиледи. Кошумчалай кетсек, 2014 жылдан 2022 жылга чейин Кыргызстандагы бир дагы адам кыйноо беренеси менен соттолгон эмес. Акылай Кырабаева, Аскар Маматисаков, Регион.